Bir кошуна небересин эмизип бер деп суранып жатат. Аялым менден сурады. Эмне кылайлы деп, шарият боюнча кандай өзүмүн кызыма, ден соолугума, өсүшүнө, чоңоюшуна зыяны тийбейби? Кошунанын небереси уул. Эмне кылайлы? Эми мындай эми. Кээ бир энелерден сүт чыкпай калган учурларда сиздин Кудай кааласа, эгерде сүт ден соолук жакшы болсо, сүт жетиштүү болсо, эмизип койгон бул чоң жакшылык. Шариятыбызда дагы бар бул. Эмизип койсо боло берет. Албетте эмизгенден кийин ошол бала эмчектеш сиздин балаңыз болуп калат. Махрам болуп калат. Ошону эске алыш керек. А так иншалла ден соолугуңуз жакшы, сүт жетиштүү болсо, эмизип койгон боло берет. Эч кандай күнөө эмес, бул сооптуу иш. Албетте баягы өкүмдөрдү эске алыш керек. Анда уже махрам болуп калат да. Махрам дегенди түшүндүңүз да. Ошонун мисалы уулу менен сиздин кызыңыз үйлөнө албайт. Ага карындаш болуп калат. Бир тууган болуп калат деген сөз да.